Саламатсызбы? 5 каналдын түз эфиринде ой бүгүн программасы. Аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Бүгүн болсо инвестицияларды колдоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилип, мыйзамга кол коюлду. 2 күндөн кийин бул мыйзам күчүнө кирет. Анда инвесторларга бир топ жеңилдиктер берилгени айтылат. Бул эмне болгон мыйзам, кандай жеңилдиктер каралган, деги эле Кыргызстандагы инвестициялык климаттын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу кененирээк талкуу кылмакчыбыз. Студиябыздын меймандары менен тааныштырайын. Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев, экономика министрлигинин инвесторлор бөлүмүнүн башчысы Алиаскар Тургунбаев, ошондой эле эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков жана ЖИА бизнес ассоциациясынын өкүлү Муратбек Исмаилов. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Жогоруда айтылган мыйзам боюнча алгач мазмуну кандай жеңилдиктер каралып атат? Абдывахап мырза, сиз баштайсыз го дейм, мыйзамдын эмгичиси катары. Бул мыйзам долбоорун биз 2019-жылы баштадык эле. Ошол убакта экономика министринин орун басары Элдер Абакиров мен жана Жанар Акаев үчөөбүз эксперттик топ түзүп, анткени бизге көптөгөн кайрылуулар келип түштү да, түшүп атты да буга чейин. Өзүбүздүн эле кыргыз жарандар сыртка барып, акча таап иштеп, бутуна туруп, анан айылына келип бир ушул өндүрүш ачып берип коеюн, ушул жерде бир 50-60 адам жумуш менен камсыз кылайын деп келет, бирок ошол убакта жер маселеси чечилбей токтоп калып атат да. Көп нерсе. Анан ушул карап көрсөк, ошол жерди ошол курулуш тармагына өндүрүшкө же башка тармакка трансформация кылыш үчүн өкмөт уруксат бериш керек экен. Өкмөткө булар келгенде юстиция, гос регистр ал жак бул жакта жүргөндө бир 3 жыл жакын убакыт жүрөт экен. 3 жылга жакын. Анан бул жерде ар бир жерде акча сурашат экен, ошону бүткөрүш үчүн, уруксат бериш үчүн. Анан бул өтө көп бюрократия болуп кетиптир. Анан буга чейин Баткенде ошо Германиядан инвесторлор келип, чоң логистикалык борбор куруп беребиз деп 2 жыл жер трансформация болбой кетип калыптыр. Чүйдө ошол 3-4 жерде айыл өкмөттөн кат жазышты. Биз ошо АБРден акча алганбыз инвестиция, бирок суу тармагына резервуар курайлы деп атат, жердин трансформациясы бүтпөй, 15 сотук жерди трансформация албай, 1 жылдан бери таза суу бүтпөй турат депчи. Анан ушун негизинде ушу мыйзам долбоорун иштеп чыкканбыз. Негизги нерсеси ошол баягы суугат жерлерден башка жерлерди трансформация кылганга, үйдөн үй кургандан башка тармакка укукту айылдык кеңештин депутаттарынын уруксаты менен жергиликтүү администрациянын жетекчиси акимге берип атабыз. Кene ал жерде ошол аким деле, ошол айыл өкмөттүн башчысы деле кызыктар болот да, ошо инвестор тартып келгени, инвестор келгенде эң биринчи нерсе эмне сурайт? Жер сурайт. Ошон үчүн негизги нерсе ошо бул да сырткары эле ошо таштанды полигонуна, суу чарба объекттерине, канализация объекттерине ушундай уруксат берип атат. Анткени мен ада өзүм Ош шаарынан болом, Оштон Жапалак аймактык башкармалыгына таза суу маселесин чече албай турабыз. Анткени 20 сотук жерге резервуар куруш керек, 3 жылдан бери трансформация болбой турат да. Ошо маселе жеңилдик берет. Эң негизги нерсе ошол бул децентрализация саясаты ишке жүрөт. Анткени өкмөт баардык нерсени өзүнө алып албай, бөлүш керек да, бийликтичи бөлүшкөндө ошондо айыл өкмөткө иштейм деген таза, акылдуу балдар келет да. Бул мыйзам кабыл алып атканда эң чоң тоскоолдуктар ушул өкмөт тарабынан болду. Анткени өкмөттө ушул боюнча 2 жолу жыйын өттү. Анда Боранов биринчи вице болчу, мен өзүм барып катышып, айыл өкмөттөр жерди сатып берет, бизде жер калбай калат, андай мындай деген нерсе өтө көп болду. Эми бизде ошол 400дөн ашык айыл өкмөт бар, анын баары эле уур эмес да, ал жерде туура эми анча ката кетиши мүмкүн, бирок ошол жеңилдикти, ошол мүмкүнчүлүктү бериш керек да. Анткени элге, бийликти элге бериш керек. Элдин өкүлдөрү элдин ичинде ошол жерде жүрөт, алар өздөрүнүн жерин өздөрү чече алат да. Ошол эле убакта мисалы чоң инвестор келгенде дагы, эгер айылдык кеңештин депутаттары өздөрү талашып тартышып элге чыгып айтса, баягы азыркы талаш тартыш болбойт да. Бир өкмөт бул жактан берип коет, уруксатты баардык нерсени. Эл кабары жок, анан эл эмне болуп атат? Инвестор ууп атат да. Бул элге маалымат жок да. Эгер башында барса, айылдык кеңеш айтат, биз сага 20 гектар жер трансформация кылып беребиз. Бизге бала бакча, мектеп ремонт кылып бер, жол кылып бер деп. Бул түзмө түз эл менен түз иштеш болот да байланыш. Бул ички тышкы инвесторлорго баарын эле бирдей, Мындан сырткары дагы бир топ жеңилдиктер бар экен мыйзамдын алкагында, кененирээк айтып берсеңиз сиз. Мындан сырткары инвестициялык лот деген түшүнүк киргизилип атат. Бул жанакы инвесторлорго даяр мындай долбоор пакет катары мындай сунуштама жасаганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Бул анын аркасында эмне деп түшүнсөк болот? Инвестиция долбоор бул жанакы балким жер маселеси да чечилип бериши мүмкүн. Балким даяр жер чегерилип бериши мүмкүн. Инженерлик коммуникацияларга ошолорго дагы ошол менен камсыз болуп бериши мүмкүн да.
негизи биз инвесторлорго азыркы убакта мына бизде бир долбоор бар, проект бар деп коебуз да, негизичи бирок бул алардын түшүнүгүндө бул долбоор эмес да. Алардын түшүнүгүндө бул жанагы техникалык экономикалык негиздеме, расчеттор, балким даяр, мисалы үчүн кайсы рыноктарга чыгарса болот ошону өндүрмөнчү ошол мындай комплекстүү деп үмүт менен деп ошол түшүнүккө киргизгенбиз. Андан сырткары жанакы инвесторлор менен өкмөт ортосунда түз инвестициялык келишим түзсө болот да. Бирок бунун шарты бар өзүнчө. Эгерде ошол инвестициялардын көлөмү 10 миллион доллардан ашса. Мурда бул мыйзамга чейин бул 50 миллион доллар болчу. Бирок биз тажрыйбада байкадык, жана Кумтөрдөн башкасы негизи мындай түз келишимге өкмөт менен мындай келишим түзүлө элек болчу. Ошол себептен биз ойлодук, жанагы инвесторлорго дагы бир жеңилдиктер берип, шарт түзүп, ошо мындай көлөмдү азайттык да. Андан сырткары бизде агент инвестиция илгерилетүү агенттиги бар. Ошолорго мисалы үчүн өкмөт эгерде мамлекетке 10 миллион сомдон ашык инвестиция жумшаса, ошол инвесторлорго жанагы тышкы иштер министрлигине андай ходатайство бергени, инвестициялык виза бергенге, ходатайство бергенге укук берилет да. Бул себеби дегенде мурда жок беле? Мурда бизде болчу, экономика министрлигинде, бирок биз ойлойбуз да, негизи агенттик менен инвесторлордун ортосунда мындай катнаш тыгызыраак болуш үчүн ошол норманы берилген. Себеби дегенде ходатайство жазылган соң ошолорду инвестордун реестрине киргизсе болот да. Андан сырткары жанагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзамына бир топ нормалар киргизилди. Мындай жеңилдиктер бар. Процедуралык жактан, мөөнөт жактан кыскартылып, жөнөкөйлөштүрүп, ушул нормалар киргизилген да. Тиги мамлекет жеке өнөктөш долбоор менен өнөктөш менен түз келишимде түзүп алса болот. Эгерде тендер убакта бир эле сунуштама болсо, мындай долбооруна жараша бир эле сунуштама түшсө, түз келишим түзүп алса болот. Мурда андай шарт жок болчу. Андан сырткары, мисалы үчүн пандемияда көрдүк. Долбоор жылдырганга деле мындай бир татаал болуп калды. Ошону эсепке алып, өзгөчө кырдаалдарда жанагы пандемия учурунда инвесторлор менен мындай мамлекет жеке өнөктөштүк долбоорун түз келишим катары, түз келишим түзүү шарттары көрсөтүлгөн да. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2-3 күн мурда эле маалымат беришти. Ушу социалдык экономикалык абалыбыз боюнча инвестициялардын баягы агымы 31%га дээрлик азайып кеткендиги айтылды да. Ушул кабыл алынган мыйзам, Аскар мырза, сиздин пикирде мындай инвестициялардын агылуусун жогорулатууга салым кошулабы? Сөзсүз түрдө кандайдыр бир салымын кошот деп ойлойбуз. Мына трансформация маселеси канча жылдан бери чечилбей келаткан. Инвестор келген сайын эле ошол жергиликтүү бийликтер же жардам бере албай, же жерди бөлө албай жүрчү. Акимчиликте билесиздер, азырынча көбүнчө статистикалык ыйгарым укуктар эле калды. Керек болсо ал өкмөткө сөгүш дагы жарыялаганга укугу жок. Мынакей азыр трансформация маселесине ээ болдугу, эми көрөлү кандай иштер экен. Анан жана инвестициялык лоттор дагы жакшы болду. Себеби көп инвесторлор келгенде баягы даяр долбоорлор кагаз жүзүндө бар болгону менен иш жүзүндө жок болчу. Бул жерде иш жүзүндө болот, мынакей жериңер даяр, уруксат берүүчү кагаздар даяр, бүт баары даяр депчи. Бул жакшы жактар. Бирок ошол менен бирге бул жалпысынан жетишсиз. Себеби инвестициялык экономикалык абал курч бойдон калууда, мынакей жеке менчиктин корголушу, эртең мени эч ким басып албайт, мүлктү тартып албайт деген кепилдик жок да. Азыр элдердин баарында ушундай ойлор.
азыр бизнести баштасамбы же кое турсамбы, же болбосо мындай эле банкка салып эле күтүп турсамбы депчи. Себеби ишкерден ким өзүнүн тобокелчилигине, өзүнүн коркунучуна ошол акчасын, топтогон акчасын же болбосо карызга алган акчасын салат. Анан эгерде ал бизнес план иштебей калса, өзү тартат, ошол азабын өзү тартат. Эч ким жардам бербейт. Ошондуктан бизде азырынча эгерде бизнес өнсүн, өссүн десек, азыр анчалык стимулдар жок. Себеби бизнес өскөн сайын көптөгөн кызыкчылыктар пайда боло баштайт. Мамлекеттик органдар, аккаминерлер, же болбосо баягы атаандаштар жана башкалар барып бирдеме кыла коет. Ошондуктан маселелер дагы эле көп. Каржы маселесин чечишибиз керек. Каржынын ичинен дагы насыя катары эмес, баягы инвестиция, капиталга кирүү, ошол ишкер менен тобокелчиликтерди тең бөлүштүрүү механизмдери каралып, жеке менчиги корголуп, андан кийин калган бюрократиянын баарын алып салып, бизде мына бир бюрократиянын бир эле жагы, бул бир эле кичинекей жагы. Башка толгон токой бюрократия маселелери бар. Уруксат алууда, программа жүрүшүндө кененирээк айтып берсек, ошол тоскоолдуктар боюнча көп нааразычылыктар бар инвестиция тартууда. Маратбек мырза, сиз кандай пикирде болуп атасыз бул мыйзамдын кабыл алынышы? Мына кандай жеңилдиктер болуп атат? Бул канчалык бир пайдасын бере алат деген ойдосуз? Негизи туура эле маселе болуп атат. Анткени биз практика жүзүндө карасак деле мындай чоң инвестициялар бизге көп деле келген жок. Жанагы биз түшүнгөн институциональный инвесторлор деген дүйнө жүзүндө белгилүү инвесторлор бизге келген жок. Ген тармагынан башка жагына. Ал эми биз мисалы өзүбүздүн эле ошо өкмөтүбүздүн иштегенин карасак, биз ошол эле акимдерден, губернаторлордон канча жанагы өндүрүш ачтың, канча ишкана ачтың деп талап кылабыз, бирок аларга жанагы ыйгар укуктарды бербей туруп эле талап кылабыз да. Өндүрүштүн негизги экономика боюнча фактору бул капитал, жер ресурстары, анан жумушчу. Ошонун баарына ушу полномочияны жергиликтүү бийликке децентрализация кылып бериш керек. Мисалы белгилүү бир өлчөмгө чейин жерди трансформациялоо, ошонтип берүү укугун бердикпи? Ошондой эле жанагы сеттерге, электр сеттерге дагы маселени ошол жеринде чечкидей кылып, аны дагы беришибиз керек. Иши кылып мен акчамды алып келип, ушул жерге жумушчу орундарын түзөт элем деп келген инвесторду биз колдон качырбай, ошол жерде кандай көйгөй болсо, ошол жеринде чечип бергидей кылып шарт түзүп беришибиз керек. Бул ошол максатка жетиштин бир кадамы болуп атат. Эми калгандарын дагы жасашыбыз керек. Коррупцияга жол ачылып калбайбы деген дагы бир кооптон өзүңүз айтып атасыз. 2 жылдан бери ушул маселе бир тоскоолдук жаратып келди депчи. Жол ачылышы мүмкүн, бирок ал үчүн бизде атайын прокуратура органдары бар, эми ошолор көзөмөлдөп турат да. Анткени бул биз ушу мыйзам долбоорун чыгарганда биздин коллегалар да көп каршы турду да. Айыл өкмөттө жердин баарын сатып берет деп. Эми ойлоп көрсөңүз, мисалы үчүн таштаанды жер болсо, 1 гектар жерден жылына бир 2 же 3 миң сом салык түшүшү мүмкүн. Эгер ошол жерге бир 50 адам иштей турган ишкана курулуп калса, ошол бюджетке ошодон 100 эсе көп салык түшөт да. Анан биз ошону кармап отура берсек, баягы карышкырдан коркуп токойго кирбейт дейт го, анда эч нерсе өнүкпөйт да. Бир кадамга барыш керек. Албетте сөз болушу мүмкүн кандай мыйзам, бирок ошого жараша мамлекеттик органдар бар көзөмөлдөй турган. Аны көзөмөлдөйт да. Анан эл өзү да көрөт да, эл өзүнүн эми мына жогорку кеңеште ойлоп көрсөңүз, мына эң жөнөкөй нерсе, бир айыл өкмөттө мектеп курулуп атса, ошо айыл өкмөттөгү мен мисалы өзгөндө көрдүм да, Жалпакташ Актерек деген жерге мектеп курулуп калыптыр. 60 миллион сомго. Өздөрү да билбейт, ошол элдин баарын көчүрүп аткан ал жерденчи. Көчкү болуп. Бюджет 60 миллион сом акча алып кетти да. Негизи айыл өкмөт өзү чечиш керек, ошо акчаны аларга берип, кеңештин депутаттары, башчылары эмне керек нерсеничи. Бишкекте отуруп баардык маселени билбейт да эч кимчи. Негизги эгер ошол көрсө, алар элдин ичинде жүрөт. Эл менен жакшыраак билет. Бизге биз бир айда бир жолу барабыз.
3 айда bir жумага барып элди кыдырып келебиз. Бирок бизге караганда дагы айылдык кеңештин депутаттарында маселени жакшыраак билет, элдин ичинде жүрөт, күнү түн ала жакшыраак чече алат да. Ошон үчүн буга барыш керек. Дүнүйө жүзүндө ушул жолу менен өнүгүп атат да. Ар бир өкмөт эле өз келгичекти кооз сөздөр айта берет экен, бирок келгенден кийин өзүмчүл болуп кетет экен да. Бизде мен бир дагы өкмөттү, мына өкмөт айтат менин элим деп, бирок элди бир да менин өкмөтүм деген сөзгө таттуу болгон өкмөттү уга элекмин да. Биз качан гана өкмөт эгер өкмөт кандай болот, өзүнүн полномочиясын бөлүшүп кызганбай, мына чечкиле укукту бердик, силерден жоопкерчиликти сурайбыз деп бергенде ошондо өнүгөт. Анткени эмне үчүн бизде дагы эски саясатчылар жаңы жүздөр чыкпайт? Анткени биз мүмкүнчүлүк бербейт азыр. Айыл өкмөттө ошондой кычтуу адамдар чыгат да, мүмкүнчүлүк болсо, өзүн көрсөтүп жаңы лидерлер чыгат, таза балдар чыгат, жаш адамдар чыгат. Мүмкүнчүлүк бербейт азыр. Эгер шарт түзүп берсек, толтур айыл өкмөттүн аймагында билимдүү иштейм деген адамдар бар. Азыр эмне үчүн барбайт? Анткени акча жок, укук жок, эч нерсе чече албайт, дотацияда отурат. Бюджеттен бөлөнгөн акчаны бөлүп коюп, айлыкка жеп отурат, болду, башка мүмкүнчүлүгү жок кылайын деген. Эгер ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берсек, баягындай кызыгып, творческий иштеген жаштар келет да, жол ачып беребиз да. Бул көп жактан мен ойлойм пайда болот да. Анткени кайсыл өлкөдө мамлекеттин орду кичине болуп туруп өлкөдө эркиндик болсо, ошо өлкө өнүгөт экен да. Бизде мамлекет, бизде кээ бир адамдар мамлекет менен өлкөнүн айырмасын билбейт да. Өлкө канчалык эркин болуп туруп, мамлекет аз болуп, азыраак аралашса өлкө өнүгөт экен да. Эгер мамлекет чоң болуп, баардык жака колу бутун тыгып алса, ал өнүкпөйт да. Эркин бой кысылып тура берет. Ошон үчүн мүмкүн болсо өлкөнүн, мамлекеттин ордун өлкөнүн ичинде кичинертиш керек, аралашпаш керек, эркиндик бериш керек. Ошондо арасында элдин арасынан күчтүү адамдар чыгып өнүгөт. Жергиликтүү бюджетке дагы сөзсүз таасир берет. Бизде азыр 15% гана айыл өкмөттөрдүн өз алдынча укатын кылып атат да, калган баары дотация турат. Ошондо биз укук берип айта алат да, айыл өкмөттө дагы эле мына укук бердик, колдон. Бир айыл өкмөт мисалы үчүн Москвага барып, ошо айыл өкмөттөн бир 20 бизнесмен таап алат да. $5,000 чогулуп, $100,000 таап туруп, мына силерге акционерный общество кылып берем 20-га. Мына айыл өкмөткө бир завод курайлы, сенин тууганыңар иштейт десе, берет ошонучу. Кече пандемияда көрбөдүкпү? Ар айыл өкмөт өздөрү дары кылышты, оорукана куруп беришти, скорый помощь алып беришти. Буну деле кылат. Эгер ошондой иштей турган адам чыкса, ишке ашыр. Кореяга барып ошондой кылса болот, Казакстанга барып, биздин кыргыздар өзүнүн айылдагы жашоочуларын чогултуп бир ишкана ачса болот да. Жол ачылат ушул нерсегечи. Инвестициянын агымынын азайып кеткенине албетте пандемиянын баягы таасири болду деп айтылып атат, бирок андан башка дагы жагдайлар барбы таасир берген? Эми бул дүйнөлүк тенденция ошондой болуп атат деп айтылып атат, бирок бизде өзгөчө Кыргызстанда эмне таасир берип атат? Дүйнөлүк тенденцияны айтып кеттиңиз, мен да кошумчалап кетейин. Жанакы эл аралык уюмдар бар, юниктат деп коет. Алар ушу пандемияга себептүү 2020 жылы негизи дүйнөлүк түз инвестициянын көлөмү 40%га чейин азайышы мүмкүн деп божомол берилген да. Негизи ооба, бизде албетте пандемия себеп болду. Экинчиси бул жанакы мамлекетте саясий кырдаал, стабилдүүлүк. Аскар мырза туура айтып кетти, негизи инвесторлорго жанагы кепилдик керек да. Жанакы жергиликтүү калк менен тиги көйгөйлөр болбосо, мындай ошондо инвесторлор келет да. Негизи бизде ошондо жанакы пандемия кошулуп айтып кетсек, анда бул саясий кырдаал, шайлоолор, жергиликтүү калктар менен болгон мындай чыр чатактар, ошолор таасир тийгизди да. Бирок мындай оптимисттик ой бар, себеби дегенде инвесторлор ошол маалда өзгөчө 4-4 кварталда, 3-4 кварталда мындай күтүү режиминде болуп калды. Себеби шайлоону күтүп калышты, жыйынтыктар кандай болду деп. Азыр эми шайлоо аман эсен өттү, мындай кырдаал деле стабилдештирип атат, ошону көрүп атышат. Негизи биз ойлойбуз, инвесторлорго дагы мындан сырткары мындай мыйзамдар чыккандан соң мындай алар шарттарды көрүп келишет да. Мен кошуп коеюн. Инвестор келишин эң чоң нерсе, Аскар мырза айтып кетти, фундаменталдык нерсе бул ушул өлкөдөгү жеке менчикке кол тийбестикке кепилдик берүү. Мына ушудан башталат баардык нерсе. Бизде Кыргызстанда инвестор менен мамлекет соттошсо 99% мамлекеттин пайдасын чечип берет. Бизде көз карандысыз соттор жок эс. Качан адилеттүү сот болгондо инвестор ушу сотко ишенип келет. Казакстанда эмне кылды?
Лондондун Англиянын атайын сотуна территорияга мыйзам каалап ошо уруксат берди. Ушул жерде бизнес кылсаңар ошо сотто кайрыласыңар дейт. Инвестор келип атат. Биздин сотторго эч ким ишенбейт. Анткени соттор бизде көз карандысыз эмес, аппарат президентке көз каранды. Ар дайым бир звонок менен ошонун пайдасын чечет да. Бул кичине пайда алып келген менен бирок бул аркасында чоң зыян алып келет да. Эң фундаменталдык нерсе жеке менчикке кол тийбестикке кепилдик бериш керек. Баары билиш керек, Кыргызстанда жеке менчикти эч ким тартып ала албайт. Бизде бийлик алмашкан сайын рейдерство болот. Жабык да, ачык да ар кандай жолдор менен. Конституцияда бар, бирок мыйзамдарда ошол жок да, толук аткарылбайт. Экинчиси, соттордун адилеттүүлүгү. Ошондо алдыга жылса болот. Азыркы убакта деле эртең шайлоо бүттү, инвестор келет дегенге эч ким кепилдик бере албайт. Укуктарын корголушу биринчи орунда. Аскар мырза, негизи эле бизде ушул инвесторлорду тартууда эмне маселе бар? Эми жогорудагы пандемия жана башка шарттарды эске албаганда да, жанагы сот укуктук алардын укуктарынын корголушу боюнча бул канча жылдан бери айтылып келген маселе да? Мүмкүн өкмөт тараптан бир долбоор, план же мындай аракеттер баягы чабал болуп атабы? Туура, мына кесиптештерим бир катар себептерин айта кетти. Андан сырткары эмне бар? Өкмөттүн жалпы туруксуздугу, жылдан жылга премьер-министрлер алмашып, анан министрлер алмашып, анан кээ бир учурда ошол тийиштүү министрликте жетишсиз квалификацияга ээ болгон адистер, башчылары инвестор менен иштегенде дагы алардын тилинде сүйлөшү керек. Алар менен баягы алардын ойлорун билиши керек. Ушундай кесипкөй таза адамдар келиш керек да. Ушул боюнча бир басаңдап баратабыз. Андан сырткары мыйзам чөйрөдө дагы көптөгөн баягы биз айтып кеткендей бюрократия дагы эле арбын. Бир нерсени ачыш үчүн, бир заводду ачыш үчүн мына жылдап элдер жүрүшөт. Уруксаттарды чогултуп, колдорду чогултуп, анысы аз келгенсип мына акыркы 3 жылдары көптөгөн аткаминерлер, мамлекеттик кызматкерлер чечимдерди кабыл албай калган. Коркуп, үркүп, эртең ким келет бизге? Эртең жоопко тартабы? Кой, мен андан көрө тынч отурайын. Ачык убактан тынч убакта. Ошо. Көп болсо жумуштан кетем, зато эч ким жоопко тартпайт деп отура беришет. Ушул сыяктуу көрүнүштөр бизде азыр эң арбын болгон кез да, мына акыркы жылдары. Анан бирөөсү кол койбосо анда чечим кабыл албай калат да, анан инвестор иштей албай калат. Себеп дегенде мына биздин мыйзамдар ушундай жазылган. Ар бир кадамыңа кол коюлушу керек. Анан ошол колду же баягы пара менен алышат, же болбосо күтүп, эгерде ак ниет инвестор болсо күтүп, эптеп, чыгымдарга учурап күтө берет экен да. Ушундай. Муратбек мырза, сиз ошол ишкер чөйрөдө жүрөсүз да. Сиздин кесиптештериңиз эмне тоскоолдуктарга көп учурайт? Ушу негизи эле ички болобу, тышкы болобу, инвесторлор, ишкерлер бизди мындай кол бутун байлап аткан эмне? Мен негизи жалпы жонунан айта кетейин, инвестиция тартуу бул мындай бир жылдык мындай кыска мөөнөттө боло калчу иш эмес да. Мисалы бир кишинин ишеничин канчалык оор сен тапсаң, ал ишин ичинен чыгып кетиш бир эле неме менен чыгып кетсең болот. Инвестор дагы ошондой. Андан сырткары инвестиция тартуунун өзү бул конкуренттик чөйрө. Сен башка мамлекеттер менен, башка компаниялар менен конкуренттик негизде инвестицияны мамлекетке тартып келишиң керек. Ошон үчүн буга чейин менимче көйгөйлөрдүн бири бул жана орусча айтканда последовательный политика болгон эмес. Бирөө келип муну ойлонгон жасайт, экинчиси келип экинчисин жасайт. Эң биринчиден биз өзүбүздүн инвестордун профилин билишибиз керек. Кайсыл инвестор бизге келет? Инвестордун баары бизге келбейт. Ошол бизге келчү инвесторлордун профилин түзүп алып, анан ошолор менен фокусна, адресине иштешибиз керек. Андан сырткары биздин кайсы тармактарга инвестиция тартканга болот. Жанагындай перспективдүү тармактар. Толтура тармактарды тандап алып, ар кайсыга чарпылып чуркаганда да пайда чыкпайт. 4-5 жакшы тармактарды алышыбыз керек дагы. Жанагындай стратегияны жасап алып, нацелени ошол тармактар боюнча издешибиз керек.
Ошону биз өзүбүз биринчи түшүнүп алышыбыз керек кайсы тармактар экенин. Азыр мисалы бизге чоң инвестордон кен казгандан башка инвестор келбей эле. Мындай кичинекей инвесторлор келип атат, а бирок балким жакшы тармактардын потенциалын көрө албай атат. Мисалы IT тармагы потенциалыбыз абдан чоң, бирок биз жеткире албай атабыз. Айыл чарба деп атабыз. Ооба бизде мындай чектөөлөр бар, жерибиз аз, бирок биздин айыл чарбанын мындай табигый шарттары жакшы. Жанагындай англисче айтканда high value product, баалуулугу жогору, көлөмү боюнча аз болсо дагы баасы жогору болушу мүмкүн да. Ошондой продукттарга неме жасашыбыз керек. Андан сырткары туризм деп атабыз. Туризмде да биздин өтө чоң потенциалыбыз бар. Ошол туризм менен медицинаны айкалыштырып проекттерди жасасак болот. Билим берүү менен медицинаны айкалыштырып, мына бизде мындай өзүнөн өзү эле болуп келаткан нерселер бар. Мисалы, ошол эле Индия, Пакистан. Алардын ошо биздин медициналык билим берүүгө кызык болуп келатышат. Бирок булар өзү менен өзү болуп келатышат да, ошону биз көрүп потенциалын жардам беришибиз керек. Ушундай сонун нерселер жасасак болот, бирок биринчи өзүбүз түшүнүп алып ошол тармактарды тандап алышыбыз керек. Негизи жогоруда Муратбек мырза айтып атпайбы, кайсы тармактар тоо кен тармагына көп инвесторлор тартылары белгилүү, бирок мындан сырткары өкмөттүн планында же болбосо жогоруда айтылып аткан нерселер кайсы тармактарга кызыктар инвесторлор болот негизинен? Негизи биз ошондой шарттарды түзүп беришибиз керек да. Ал жагынан биздин кайсы жерде потенциал болгон жана ошолдон шарт түзсөк, ошол жерден талап болот инвесторлордон. Мисалы үчүн туура IT технологияга басым жасашыбыз керек. Ошонун пландарыбызда бар. Жана электронный коммерция деген долбоорлорду жүргүзүп атабыз. Андан башка мисалы үчүн энергетика жаатынан да. Энергетика жаатынан да көп инвестиция ошол тармакка келтиришибиз керек. Андан сырткары жанагы транспорттук логистикалык чөйрөгө да ошол инвестицияга мындай суроо талап бар да негизичи. Себеби Кыргызстан биз Орто Азиянын чөлкөмүндө ортодо жайгашканбыз. Кытай менен Европанын ортосунда жана башка май ортосунда кантип бир мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошол жанагы IT технологияларды пайдаланып, электрондук коммерцияны пайдаланып. Негизи биздин өкмөтүбүздө, министрликте ошондой түшүнүк бар. Ошол долбоорлордун аркасында иштер азырынча жүргүзүлүп атат да, бирок алар долбоор негизинде да. Мен бир мисал келтирип коеюнбу? Шеварднадзе маалында Грузияда, Тбилисиде 3 саат электричество берилет экен да, 3 саат. Ошондо Грузияда мини гез куруш үчүн 16 мекемеден уруксат алат экен. Кийин Саакашвили президент болуп келгенден кийин бир мекемеге калтырып уруксат беришти. Азыр Грузия электричествону сыртка сатат. Бизде азыр смог болуп атпайбы? Свет жок, көмүр жагып атабыз. Бизде 10дан ашык мекемеден уруксат алыш керек мини гез куруш үчүн. Бизде толтур адамдар жүгүрүп жүрөт, мини гез курам, бирок кура албай жүрөт да. Эң жөнөкөй нерсеге кээде өкмөттүн башы жетпейт да, айтсаңызчы. Бу ашыкча акчанын кереги жок, саясий эрк керек да. Кишине акыл керек, дүйнөлүк тажрыйба керек, илимдин тыянагы керек да. Бизде негизи эле бир чечим кабыл алып атканда өкмөткө айтсаң дагы бир илимди карабайт да, дүйнөлүк тажрыйбаны кара, илимдин тыянагын кара, оңой эле нерсе, велосипед табыштын кереги жок депчи. Саясий эрк жокпойт, анан ушу азмаз мен ушундай нерсени жок кылып койсом өзүм акчасыз калам деген түшүнүктөгү адамдар көп да дагы элечи. Ошол инвесторлорду каттоодо дагы көп маселелер бар экенин, анткени аймактарга мисалы инвестиция салам деп келгендер бул жактан Бишкектен бардык маселе чечилет. Ошол маселе кайсы бир ишкердин айтканын угуп калдым эле да, бир инвестор тартып келсек, ал 3 күн ошо аймак менен Бишкектин ортосунда жүрүп, анан убактысы бүтүп калып кайра кетип калды, долбоорго кол кое албай калдык депчи. Ушундай жагдайлар. Энергетика боюнча бир нерсени кошумчалап кетким келип атат. Энергетика бул инвестиция тартуунун өзөгү. Биз азыр айыл чарба деп атабыз, IT деп атабыз. Кайсы жер болбосун, энергетика, электроэнергия жок болсо, анын баары өнүкпөйт, инвестиция келбейт. Анткени электроэнергия бул ар бир продукттун өздүк наркында отурган өтө неме керектүү нерсе. Азыр биз мисалы АПИнин эле мурунку презентациясында биздин мамлекетте эң арзан электроэнергия деп презентация кылчубуз. Бул жаңылыштык. Анткени биз электроэнергия арзан, бирок жок, жетпейт. Анан биз инвесторлордун ишеничинен ошону менен эле кетип атабыз. Анткени алдап атабыз. Биз электроэнергетиканы өнүктүрбөсөк, гидроэнергетиканы өнүктүрбөсөк, бизге инвестиция келбейт. Бүттү.
Ошон үчүн жанагы фундаменталдуу проблемалар бар гидроэнергетика боюнчачы, жанагы баа боюнча тарифтер арзан, ошон үчүн экономикалык жактан бул проекттер өзүн өзү актабайт деген. Ошон фундаменталдуу нерселерди чечишибиз керек дагы, эң биринчи энергетикадан башташыбыз керек. Аскар мырза, жогоруда дүйнөлүк тенденция деп айтып калбадыкпы инвестициянын агымынын? Сиз мына эл аралык деңгээлде ишкерлер менен иштешип жүрөсүз. Эмне маселе бар бул жерде азаюусуна? Бул жерде эми биринчи себеп пандемия, себеби пандемия сыяктуу курч абалдарда эртең эмне болот деген абалдарда бүткүл инвесторлор баягы эң кепилдиги жогору, эң коопсуз активтерге акчасын салышат. Долларга салышат, же болбосо фунтка салышат, туруктуу валюталарга салышат, же болбосо банктарга, үйлөрүнө салышат. Биз сыяктуу тоокелчиликтери жогору баягы 3-дүйнөнүн өлкөсү деп атпайбызбы? Ушул сыяктуу өлкөлөргө көп инвестиция келбейт ушул сыяктуу учурларда деги эле. Бул бир. Экинчиден, мына кесиптештерим айткандай, шайлоо болду. Дүйнө жүзүндө ушундай. Ар бир шайлоо болгон сайын инвесторлор күтүп турат, ишкерлер. Эмне болот деп, кайсы өкмөт келет, кайсы президент келет, саясаты кандай болот, балким баарын улутташтырам деп чыгабы, же дагы бирдеме чыгарабы деп күтүп турушат. Андан соң мынакей саясий кризис башталды. Саясий кризис бир жумадан анан экинчи жумага мына бир нече айга чейин созулду. Дагы эле парламенттик шайлоо боло элек, президент өз ыйгарым укуктарын баштай элек, мурунку парламент убактылуу көп талаштарды жаратат. Ушул сыяктуу абалда албетте ишкерлер күтүп турат. Бул инвестор дегенибиз менен бул баягы сырттан келген аксакал эмес. Мына бир комокту ачкан киши инвестор, себеби өз акчасын салат. Анан баары эле ушундай күтүп турат да. Андан көрөчү күтүп турайын, эмне болот, балким эртең баягы сатуу рыноктор жок болобу, чек арадан буюмдарым, товарларым келбей коебу. Мына Кытай менен чек арада эмне болду көрдүңүз, баарыбыз көрдүк. Ушул инвесторлордун укуктары корголбогондуктан улам болууда да. Кытай тарап ачыгын айтты. Мынакей эгерде биздин ишкерлерге ушундай мамиле кыла турган болсоңор, биз дагы чара көрөбүз депчи. Башка өлкөлөр дагы чектөөлөрдү киргизиши мүмкүн. Биз изоляцияда жашай албайбыз. Бүткүл дүйнө менен иштешибиз керек. Ошондон улам бардык бийлик бутактарын туруктуулуктун камсыздап, убактылуу эмес туруктуу мамлекеттик органдардын башчыларын дайындап иш алып барышыбыз керек да. Ошол инвестор менен сүйлөшүп келгиле, иштегиле. Ачыгын айтканда, туура айтасыздар, тармактар көп, абдан эле көп. Бизде тейлөө тармагы, финансы тармагында банк сектору аябай эле жакшы темптер менен келатат. Биз чынын айтканда финансы борбору болуп калышыбыз мүмкүн, Борбор Азиянын. Логистикалык борбору болуп калышыбыз мүмкүн. Авиа борбор жана башка көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Анан эң башкысы биз өлкөнүн байлыгы эмнеде? Кишилерде да, адамдарда. Мына жада калса биздин эң билимдүү, тажрыйбалуу адистерибиз, элдерибиз кетип атат, сыртка агып кетип атат. Ошолорду биз сырткы инвесторду айтпай эле коелу, ошол эле жергиликтүү акчалуулар башка өлкөлөргө барып туруп ошол акчасын салып атат. Биз аларга шарт түзүп, ушул жерде жашагыла, баардык укуктарыңар сакталат, иштей бергиле, эртеңки күнгө кепилдик бар, жакшы көрүнүштөр болот деп бир кепилдик беришибиз керек да. Жанагы бизнес омбудсмен түзүлбөдү эле, 1 жыл болуп калды окшойт, иштеп баштаганы былтыр февралда. 1 жылга жакындап калды. Анын кандай пайдасы тийип атабы ишкерлерге? Эми азыраак болсо дагы тийип атат. Башында алар баягы өзүнүн ички документтер менен алек болуп, чектөөлөрдү киргизип, анан пандемия башталып, басаңдап калбадыбы. Ошондуктан анчалык көп деле жыйынтыктар жок, ачыгын айтканда. Бирок
кээ бир жыйынтыктар бар. жана укуктарды коргоо жагынан Укуктарды жардам коргоо берип атабы жагынан деген. бир катар маселе боюнча алар ишкерлерге акчасын же салыктарын кайтарып бергенге үлгүрүштү да. Ошол да Бизнес омбудсмен ишкерлерди кимден коргойт? Мамлекеттик органдардан коргойт. Мамлекеттик орган кимге башыйт? Премьер-министрге башыйт. Бизнес омбудсменди ким дайындайт? Премьер-министр дайындайт. Ошо туура келбейт да. Ал бизнес омбудсмен деген көз карандысыз болуш керек. Премьер-министрден коркпой ошо менен талап тартыш керек да. Биз сунуш бергенбиз, буnuңар эми өкмөт өзүңөр дайындап, өзүңөрдүн адамыңарды ушу өзүңөрдүн адамыңар коргойбу? Итак, анда сиз деле короп койсоңузбу? Аны парламентте шайлоо менен өткөрүш керек да. Өкмөткө баш ийбеш керек. Азыр да иштеп атат жакшы, эми Робин Отко. Азыр эми премьер-министр өзүнүн токтому менен дайындап атпайбы анычы? Калыстык үчүн айтып коеюн, премьер-министр туура кол коет, бирок шайлаганы аны биз чогуу шайладык да. Бизнес коомчулугу, эл аралык өкүлдөр чогуу шайладык. Аны ачыгын айтсак болот, эч кандай баягы өкмөттөн басым болгон жок. Аны чогуу чечтик. Бирок туура айтасыз, балким келечекте парламенттин шайлоо жолу менен Логика туура элеби деген ой пайда болот да бул жерде. Мамлекеттик органдардан кайра бизнес омбудсмен коргойт деген нерсенин өзү ушундай болуп өзү туура эмес. Өзү негизи мындай адилеттүү өлкөдө бизнес омбудсмен кереги жок да. Бул аргасыздын иши да. Укук коргоо органдарынын иши болуп атпайбы, тескерисинче алардын аласкарыңыз. Эми негизи туура, эгерде мамлекет өзү жакшы, мамлекеттик органдар жакшы иштесе, анда бизнес омбудсменде кереги деле жок болчу. Бирок тилекке каршы ошондой болгондуктан азыркы институт киргизилген, бизнес омбудсмен иштеп атат. Өзүмдүн тажрыйбамдан айтып кетсем, бир мамлекеттик органга жана бизге инвесторлор кайрылды да. Бизде бир маселе чечилбей атат. Мамлекеттик орган жалпысынан өкмөт мындай калыстык кылбай атат. Ошон үчүн биз эл аралык уюм сот уюмдарына кайрылат элек деп. Ошондо арыздын көлөмүндө айтып кетти да. Баланча миллион долларга мындай жыгабыз деп. Бизнес омбудсмен менен биз биргеликте ошо мамлекеттик орган менен мындай отурумунда сүйлөштүк. Ошондо бизнес омбудсмен жанакындай тобокелчиликтерди айтты да. Мына эгерде ушул азыр калыстык кылбасаңар, бул инвесторлор кайрылышат. Бул себептер болгон үчүн силер утуласыңар. Утулган соң мынча мамлекет жыгылат деп. Ошондо азыр ошол мамлекет орган маанай башкача да. Ошондо мындай жардамы тиет деп ойлойм. Негизи азыр деле уже тийип атат. Абдыхам мырза, өткөндө жогорку кеңеш экономикалык амнистия жөнүндө мыйзамды кабыл алып бербедиңиздерби? Анда баягы ушул инвестициялык климатка таасирин тийгизип кала турган терс таасирин дегенчи жагдайлар жокпу? Эми бул мыйзам боюнча бирдей пикир жок, талаш тартыш көп. Мен да ошол экономика министри менен экономика министринин орун басарына суроону бердим. Алар бир инвестиция тартууга же башкага бул шарт түзөйт деп ачык айта алган жок да. Бул жерде кайра ошол баягы кээ бир ишкерлерди, мыйзам бузган ишкерлерди алып барып камап таштабайлы, акчаны өндүрөйлү деп атат. Эми иштеп көрсүнчү, анан жыйынтыгын айтабыз. Азыр мен деле айта албайм бул пайда же зыян депчи. Биринчи жыйынтыктарын көрөлү, канчалык деңгээлде. Же атайлап эле урдап, кийин баары штраф төлөп кутулуп алам деген ойда болуп кетиши мүмкүн деген ойлор бар. Ошон үчүн 6 айдан кийин бир көрөбүз жыйынтыгын. ЖИА бизнес ассоциациясы дагы ушул ички тышкы инвесторлорду тартуу боюнча дагы бир топ иштерди аткарып жүрөт. Бишкек инвестициялык форумун жыл сайын өткөрүп атасыздар. Жыйынтыктары кандай болуп атат? Канчалык салым кошолдук деп ойлойсуздар? Эми мен жана айткандай эле инвестиция тартуу бул бир жылдын эле иши эмес. Бул акырындан жылдар бою калыптанып келчү иш. Албетте ошо биз дагы колубуздан келишинче жок дегенде ошо өлкөбүздүн ичиндеги ишкерлердин башын бириктирип, алардын бири-биринен үйрөнүүсүн, инвестор менен кандай алака иш алып барыш керек, ошону үйрөнүш үчүн ушундай жыл сайын бизнес форум өткөрүп атабыз. Ал жерге биз ички инвесторду дагы, сырткы инвесторлорду да чакырып атабыз. Албетте ошол форумдардын жыйынтыгы менен ошо кээ бир ичкелей бизнесмендер бири-бирин таап, бири-бири менен алака түскөн учурлар бар. Сырттан да келген инвесторлор бар, бирок мындай
чоң бир масштабтагы инвестиция келип атат дегенден азырынча калыспыз. Дагы көп жумуш жасаш керек ал үчүн. Негизи баягы бизде ишкерлерди өз ишин жүргүзүү, ишкерлик кылуунун бир жолдорун билбейт, ошол жагынан дагы сабатсыз деген дагы бир мындай коомчулукта пикирлер бар да. Ушул жаатта да бир өзүнчө бир мындай саясат жүргүзүш керек го дейм, ошо. Бул жаатта эң биринчи нерсе бизнес ассоциациялардын ролун чоңойтуш керек. Ойлоп көрсөңөр 3-4 жыл мурун картошка сатылбай кетти го. Баары айыл чарба министрлигин күнөөлөп атты. Алар өздөрүнүн ассоциациясы болсо, алар өздөрү сүйлөшмөк башкалар мененчи. Мамлекет мүмкүн болсо өзүнүн полномочиясын ошого өткөрүп бериш керек. Бардык тармакта. Ошол бизнес ассоциациялар канча күчтүү болсо, мына азыр ЖИА, МДС, ТПП, багы кээ бир уюлдар иштеп атат, алар биригип атат, ичинде мүчөлөрү бири-биринен маалымат алат, юристтен кеңеш алат, сырткы барып көрүп келип атат, бирок аз болуп атат да. Эгер өлкөдө көп ошондой бизнес ассоциациялар болсо, өкмөт ошол менен эсептешет да. Алар чоң күч болот. Азырынча булар азыраак болуп атат. Булардын үнүн угуп атат. Өкмөт келсе бар булар менен барат, завтракка чакырып атат, үнүн угуп коюп атат, бирок ошо толук өтпөй атат. Эгер булар дагы күчтүүрөөк болсо, ал коркот, эсептешмек да. Пока булар менен эсептеше элек, бирок кээде кыйын маалда үнүн угуп коюп атат да. Ошон үчүн булар чоңойтуш керек. Бир нерсени Абдан жакшы маселе көтөрдүңүз. Бул жаатта ишкердик эмнеден жаралат? Жаңы идеялардан. Адамга бир идея келет дагы, ошону ишке ашырат. Ошол идеялар качан гана башталат, качан жаралат? Эгерде чөйрө ээн эркин, эч ким баягы үстөмдүк кылбай, басым кысымга албай жүрсө, анда ошол идеялар келет. Эгерде башка ой жүргүзгөндөрдү басмырласак, силердики туура эмес, силерди кустурабыз, тигинтебиз, минтебиз дегенде, анда идеялар дагы пайда болбойт. Анан элдер дагы башка өлкөгө чыгып кетет. Андан көрө бизнести башка качырып атат. Ишкердин образы жарык болуш керек да. Бөбөктөргө, балдарга чоңойгондо ким болосуң дегенде ишкер болом дегенде дагы болуш керек да. Депутат болом же министр болом дебей, элдер ойлойт да, балдар ойлойт. Депутат болсом жакшы экен, жыргал, эчтеке жасабайсың, анан акча түшө берет, анан жакшы үйдө жашайсың депчи. Ишкерди көрөт да, ишкерлер канчалык кыйын иштесе дагы кийин аларга келип, бирдемени доолап, бирдемени жасагыла деп талаптар эле келе берет. Андан көрөкчө мен баягы тынч налоговыйда, бажы кызматында иштесемби депчи. Ошондуктан ишкердин жалпысынан баягы образын, имиджин көтөрүшүбүз керек. Аброюн жогору көтөрүп, бардык массалык маалымат каражаттарды айтып, мынакей момундай иш кылсаңар, өзүңөр акча тапсаңар болот. Өзүңөр багып туруп, анан башка элдерге дагы жумуш берип баксаңар болот экен, жакшы нерсе, таза иштей аласыңар депчи, эч ким силерге пара бергиле деп келбейт деген күндө, анда элдер дагы ишкердик менен көбүрөөк алек болуп, көбүрөөк идеялар болуп, керек болсо башка өлкөлөргө алып чыгып кете алабыз. Мына азыр эле бизге бир ишкер келди, чоң бир жакшы инновациялык продукту иштеп чыгышыптыр. Баягы топуракта болгон сууну үнөмдөө максатында бир жаңы технологияны иштеп чыгышыптыр. Анан ошол технологиялардын тиги Арабстанга сатып атышыптыр. Уже эмелер бар экен, сатып алуучулар. Ушул сыяктуу инновацияларды бир колдон келишинче колдошубуз керек да. Кошумчалайын деп аткансыз? Жалпы эле биздин ишкерлердин потенциалы, деңгээли тууралуу сөз салыштырмалуу өтө төмөн. Мунун үстүндө биз иштешибиз керек. Биз ошо көп инвестор деп атабыз, бирок ошол инвесторлорду кабыл алчу биз тарапта бул ишкер да. Ар бир чет өлкөлүк инвестор бир мамлекетке кирерде өзүнө партнер издейт. Ошол жергиликтүү ишкер ошонун деңгээлине жооп бергидей болуш керек. Тилекке каршы бизди баары андай эмес. Анан депутат агаларыбыздын жана мыйзамы боюнча дагы жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө ыйгарым укуктарды бердик деп атабыз, бирок деген ошону менен эле маселенин баары көйгөйдүн баары чечилбейт. Анткени ошол жергиликтүү бийликтин, жергиликтүү ишкерлердин дагы деңгээлин, потенциалынын үстүндө дагы бир топ иш жасаш керек. Ошол эле жана инвестициондук келишимди кантип түзүш керек, юридикалык түрдө ошол грамотно түзгөндү үйрөтүшүбүз керек. Бул өтө чоң жумуш, бирок муну таштабай жасашыбыз керек.
болбосо баягы демилгелеп коюп башын ачып коюп анан иштебеген мыйзамдар бизде көп да. Ошону аягына чейин чыгарып таштабай жанагы жергиликтүү бийликтин да деңгээлинин үстүндө иштешибиз керек, жергиликтүү ишкерлерибиздин да деңгээлинин үстүндө иштешибиз керек. Атайын программалар керек го дейм, Атайын мисалы программалар ишкерлердин кирбени деп дагы ассоциациялар менимче уюштуруп жүрдү окшойт буга чейин. Эконом ачпады элагалык уюмдар менен ошко центр поддержки предпринимателей депчи. Өзүнчө юрист алып берди, ал жерден кеңеш алып, бул жигит айткандай долбоор жазганга башканга, бирок бул аз да, бул регион баарына жетпей атат. Бир эки жерге ачылды окшойт да мен экономия. Ошто ачылмак ошол жерде. Ачып иштеп атат ошто. Мен бар ачылышына катыштым, өткөн айда көрүп келдим. Өзүнүн юристи бар. Ошол эми аны эл аралык уюмдар акчасын төлөп берип атат. Ишкерлер келип долбоор жазышты, башкаганы үйрөтүп, бирок бул аз да. Бул көбүнчө регионго, Баткенге, Нарынга, Таласка бар жерге ачылып калса сонун болот. Анан дагы бир нерсени айтып коюшум керек. Жанагы ар ким адам мындай ишкер боло бербейт да. Ошон үчүн негизи инвестициялык мындай маданияттуу көтөрүшүбүз керек да. Мисалы үчүн кечинде деле байкасаңар, мындай шаарда тиги турак жайларда свет өчүк жарымсы. Ошо кадимки жарандар, акчасы бар жарандар мындай каяка инвестиция кылышын билбей турак жайга инвестиция кылат. Аны аренда берет, бербеси жок, берилбей калса турат да. Ошондуктан ошондой ошол акча каражаттарын жанакындай ишкерлерге мындай ошого тиги баалуу кагаздарын сатып алып, ошонун акчаларын ошол жака жумшаса өндүрүшкөчү өзүнө деле жакшы болот, ишкерге жакшы болот, и мамлекеттин өнүгүшүнө да болот да. Ошол себептен маданиятты да ошол көтөрүшүбүз керек. Кантип көтөрөбүз деген маселе болот. Эми ал тууралуу жана тиги СМИ аркылуу беришибиз керек. Ошондой андан көрө мисалы үчүн турак жайга 10-20 квартира ал тиги инвестиция кылбастан жанакындай ата мекендик өндүү тиги фирмаларына, компанияларына ошондой баалуу кагазды алып, ошолорго акча, ошол ишкер анан ошол каражаттарын жанагы туура өндүрүшкө тиги жумшай алат да. Ушинтип эле тиги айтылыш керек. Аны мисалы үчүн аренда бербесе жөн эле тура берет. Бирок тиги канча тиги ошол акчаларды жумшаса кандай пайда болмок мамлекетке негизинен да. Сиз канча жылдан бери иштейсиз экономика министрлигинде? Мен 3 жылдан бери иштейм. 2017-жылы эле же 2018-жылы эле ошо экономика министрлиги өкмөт ар бир аймакка 20 миллиард сомдун тегерегинде бир чет элдик инвестицияларды тартабыз, ушу 5 жыл ичинде ишке ашырабыз деген бир жакшы пикирлерин айтып атты эле да. Эмне болду ошондой иштер? Мен ал маалымат боюнча кабардар эмесмин негизинен. Ал убакта бизде агенттик түзүлүп калган. Ошо инвестор да ошол максатта экономика министрлигине бөлгөн, ошол максатта инвесторлор менен тыгыз байланышта болуш үчүн, алар менен тиги иштеш үчүн мындай түзүлгөн да. Минэкономиканын сыртка мындай өзүнчө структура болуп түзүлгөн да. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып баратат окшойт. Негизи эле мындан аркы иш өзгөчө жанагы жергиликтүү эл менен инвесторлордун ортосунда пикир келишпестик бул тоо кен тармагында аябай чоң маселе болуп келатат. Ушул нерсени кантип жөнгө салсак болот? Мына акыркы учурда жетим тоонун айланасында көтөрүлгөн маселе, андан мурда логистикалык борбор салабыз деп анда да бир чоң маселе көтөрүлдү. Эң негизги нерсе мыйзам үстөмдүгү болуш керек. Өкмөт бир чечим кабыл алып атканда ачык болуш керек. Чечим кабыл алаарын долбоорун элге жеткирип, ошол жерде кайсыл жерге инвестор келип, эмне акча жумшайбыз, ошол жерге элге бар ачык жеткириш керек. Айнан эл журт, мына силерде 10 000 адам жашайт. 10 гектар жерди берип атабыз, мына шарт менен. Силерге мынанча пайыз түшүп, мынанча пайда түшөт, мына ачык айтыш керек да. Бизде ошол нерсе жабык эшик алдында болот да, маалымат жок болуп калат да. Анан мыйзам үстөмдүгү болуш керек. Ар бир азыр ишкерлерди камап, ар бир ишкерди камай атканда укуктук негиз болуш керек. Жөн эле алып барып кустурам деп алып бара берген ал өтө чоң терс таасирин тийгизет, миллиондогон. Укуктук негиз кылып, мындай болуп тур, мына мыйзамды мындай бузуп тур, мындай негиздеп тур, аны алып барса эл дейт да. Ошон үчүн мына ушул эки нерсе керек да. Мыйзам үстөмдүгү керек. Ар бир кылмыш ишке мыйзам, укуктук негиз керек. Мыйзам негизинде гана. Кайсы өлкөдө мыйзам үстөмдүгү болуп, бардыгы мыйзамды бирдей аткарса, жөнөкөй адамдан баштап президентке чейин мына ошондон туруктуулук кетет да. Эгер кайсы президент же премьер же башкасы келип өзү каалаган нерсе кыла берсе, анда бул нерсе улана берет. Эч качан биз өнүкпөйбүз анда. Сиз жогоруда айтпадыңызбы, жана сот
соттордун адилетсиздиги, анан көбүн эсе баягы мамлекеттин пайдасына чечилип калган учурлар көп депчи. Укуктук жагынан алганда бизде мындай алардын укугун коргоого мыйзамдык укуктук базабыз жетиштүүбү? Биз жаңы мыйзам долбоорун даярдаганбыз ушу боюнчачы. Баягы арбитражный сот деп туруп, экономикалык маселелерди ошолорго берели дагы. Ал жерде Шамарал Майчиевдин немеси кантип аталат? Эл аралык третейский сутка ошого укук берели деп атканбыз да. Мисалы үчүн экономикалык маселе боюнча талаш тартыш болсо, ошол жерге ишкердин бир өкүлү болот, мамлекет бир өкүлү болот, ортодо бир калыс адам болот. Мына ушулар чечсин депчи, мына мамлекет жака барбасын депчи. Бул мыйзам долбоорун даярдаганда эң биринчи жогорку сот каршы чыкты. Жок, болбойт, конституцияны бузасыңар, бирок биз ушуга барыш керек да. Анткени биз сотторду оңдомой сайын, сотто адилеттүүлүк орномой сайын экономика орнош кыйын. Алишкан мырза, негизи ушул инвестициянын агымын көбөйтүүдө санариттештирүү маселеси дагы көп жылдан бери көтөрүлүп келатат. Ушул канчалык баягы кайсы деңгээлге келип калды дейбизби, же кандай иштер жасалды ушул багытта, адам факторун азайтуу боюнча иштер? Жанагы мисалы үчүн салык төлөө жаатынан да айтып койсок, ошол жерден жыйынтык бар, мындай санариттештирүү системаланганда электрондуу түрдө интернеттен ошо салыктарды отчет ошол жагынан да ыңгайлаштырылган. Башка жолдорунан башка айтсак, жанагы мурда мен айтып кеткендей, санариттештирүү жагынан, мисалы электрондуу коммерция боюнча, ал боюнча азыр долбоордо да. Жыйынтыктоочу суроо, эми биз канткенде ушул инвестициянын агымын жогорулата алабыз деген суроо. Болгону туруктуу мамлекеттик саясат болуш керек. Мыйзамдар, саясий жана ошонун баары. Жана ошол оюн эрежелери сакталышы керек. Демек, туруктуу мыйзамдар жана ошол мыйзамдардын сакталышы. Анын үчүн анын баарына саясий эрк керек. Эң жогорку деңгээлден барып ошол түшүшү керек. Азыр мына жаңы бийлик келип атат, ишеним артсак болобу? Эми ар бир жаңы бийлик келген сайын бизде мындай салт бар, үмүт бар. Жок дегенде 100 күн күтүп туралы, кандай болор экен депчи. Андан кийин айталы кайсы аракеттери туура, кайсы кыймыл аракеттери туура эмес депчи. Бул жаатта бизнес ассоциациялардын ролу абдан эле жогорулады акыркы жылдары. Биз баарын ачык айкын айтабыз. Мынакей депозиттик эсебиңер туура эмес, мунуңар туура эмес депчи, мунуңар туура, келгиле колдойлу, жардам берели. Азыр деле биз өкмөт менен, президенттин аппараты менен иштешип сунуштарды берип атабыз. Мына ушундай реформалар болушу керек. Мына азыр чоң экономикалык реформалар боюнча кеңеш түзүлгөн премьер-министрдин алдында. Ошондо азыр 7 багыт боюнча сунуштарды иштеп чыктык. Ошол балким ишке ашса жакшы болот эле. Жана кийин дагы абалды, кырдаалды байкап өз оюбузду айтабыз. Баарыбыз колдон келишинче жардам берели деп атабыз. Себеби биздин өлкөбүз бирдеме кылышыбыз керек. Баары эми начар болбойт дегенден сырткары дагы бир сунуштарды берип конструктивдүү иштегенге аракет кылып атабыз. Акыркы жылдары эсептеше баштады, ишкерчү. Акыркы жылдары мисалы биз Казакстан менен Өзбекстан менен салыштырганда биздин кесиптештерибиз бизде мындай карап туруп айтышат да, таң калышып, силер барып туруп министрге чалалат экенсиңер, премьер-министрге сын айтат экенсиңер, президентке барып туруп шак бетине айтат экенсиңер. Бизде андай жок. Сингапур менен Япония салыштырмады, Кореяны. Казакстан менен Өзбекстанга алдырды. Эми жок дегенде региондо ушундай да. Элдер жете албай жүрөт. Салыштырмалуу элдер керек болсо башкармалык министрликтин башкармалыктын башчысына жете албай жүрөт. Мисалычы Казакстанда же башка. Эми ал деле жок болчу да, мурдагы жылдарга салыштырмалуу. Ал деле жок болчу ишкер. Ушул ошон үчүн айтып атпайбызбы? Ушул демократияны биз сактап калышыбыз керек да. Бирден бир байлыгыбыз ошол. Эркин жүрөбүз, айтабыз ойлогонду, барып туруп талкуулайбыз. Эгерде бир маселе чечилбей атса, анын бирден бир чечүү жолу бул талкуулоо.
мынакей ушул жаатта силер жакшы иш кылып атасыңар да, талкуулашыбыз керек. Аны унчукпай катып койсок дагы чечилбейт. А балким бүгүн талкууласак, эртең талкууласак, кийин жаңы бир идеялар чыкса, ошону чечсек болот да. Мурдагы президенттердин бири кетип атканда ишкерлер менен бир жолу жолуктуңузбу деген суроо 6 жылдын ичинде берилсе жооп бере албай койгон да, жолукпаптыр көрсө. Жыйынтыктоочу сөз. Эми мен өзүм Facebook баракчама дагы ой пикиримди жаздым эле. Муну жазуу түрдө сизге да берип коеюн. Ал жерде мен кыска мөөнөттө эмне кылышыбыз керек, узун мөөнөттө эмне кылышыбыз керек ошону жазгам. Мамлекеттин стабилдүүлүгү айтылды, аны кайталабай эле коеюн. Бир эле мисалы фонд биржасы. Инвестор келиш үчүн ага биз инфраструктура түзүп беришибиз керек. Фонд биржасы бул ошол инвестиция кылуу жана убагында ар бир инвестор кирердин астында мен кайра кантип чыгып кетем ошону карайт. Ошого биз туура инфраструктура түзүп беришибиз керек. Мисалы ошол эле фондовый биржаны алалы, ошону өнүктүрүшүбүз керек. Кошуна турган Казакстанда былтыр 14 миллиард суммага сделка болгон. Бизде ал жок. 14 миллиард акча айланды ошол жерде. Мына биз ошонун жарымына эле жетсек, эмне деген инвестиция? Ишин жандандырды, менимче жакында эле ошол фондулук биржа. Ооба, жандандырылды. Андан сырткары дагы Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду, мен эгерде туура айтып атсам, ошол Кыргыз фондулук биржа акционер болуп кирди. Андан кирген соң мындан ары да мындай ого бетер башка деңгээлге өтөт деп ойлоп атабыз да. Жыйынтыктоочу сөз. Эң биринчи азыркы жаңы келе турган өкмөт эркин экономика саясатын жүргүзүш керек. Биринчи кезекте эң маанилүү ушул. Экинчи, децентралдаштыруу саясатын улантып күчөтүш керек. Үчүнчү, дерегуляция саясатын жүргүзүш керек. Дерегуляция бул кийлигишпөө. Бизнеске эркиндик бериш керек. Бизнес өзү баягы суу өдөдөн чыкканда өзү агымын таап агып кете берет го. Бизнеске тийишпесе өзү жолун табат. Инвестор дагы табат, пайда алып келе турган нерсени да табат да. Өкмөт кийлигишпеш керек, аралашпаш керек, текшербеш керек, эркин экономика саясатын жүргүзүш керек. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Убактыңыздарды бөлүп талкууга катышып бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен ой бүгүн программасын жыйынтыктайлы. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Саламатта туруңуз.